Madumar tuğrazın, tağın bolgonun süyleyip eкен. Oşon üçün munu jolotpoş gerek. Munun tili uzun, bardık жерге жетет деп. Anan keyin баягы оорunu жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Бынықты чукуп ачып жатпайбы бул киши Мадумар? Ошону ачмайынча ал айыкпайт. Ал айыкпайт. Ошон үчүн тиги Садыр Жапаров ачыкты айтып, ey, bunu 20-жылы эмне болобуз, карызга батабыз, Кыргызстандын кен байлыгынын бардыгы кыргыздардын элине, жериндегинин бардыгы элине тиешелүү болду деп коюп, ал түрмөдө жатабы? Ошондой чындыкты айтып коюп, Мадумар вообще ушул Мадумаровдун образованиясы, түшүнүктөрү, тажрыйбасы, ушулардын бардыгын кыргыз элибиздин уулу да булар. Ошонун пайдасын көрбөй, кайра бирин-бирине, кайра бирөөнө кысмат бербей, бирөөсүн түрмөгө камай салып, вообще муногул туура эмес. Анан кийин дагы ошон үчүн мен эмне үчүн ушу Садыр жаңгыз эмес да, жерде, ошо жерде алтындарынын баардыгын слитка боюнча мен айтсамбы, эмне үчүн дачасы узун дагы канча киши кырылып атат, дагы эч ким жооп бербейт. Атам немени Акаевди алып барып швейцарский банкка салам деген 2 тонна алтындын этеги каяка кетти. Текабаев баш болуп жандап жүрүп, ошону бөлүп алыш үчүн Розаны, мен Отунбаеваны эч бир политика менен эл менен иши жок. Бирөөнү алып келип кое салып анан баары бүлүнүп канаалар. Ошолорду эмне анын бул Адахан ошондойду айтып деп чукуп койгон үчүн буга кысмат да бербейт, ак үйгө киргизгиси да келбейт. Адахан Мадумаровдай балдар ар бир эле адамдын үйүндө же өлкөсүндө болуп аткан жери жок. Булар ретке кездешкен адамдардан деп түшүнөмүн. Ушул Адахан Мадумаровдун жөндөмдүүлүгүн Кудай берген акыл эс аң сезимин Кыргызстандын элинин тынччылыгы, байлыгы, биримдиги, ынтымагы үчүн пайдаланылган болсун. Мен тилерим ошол. Ушул Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарышка жардам берем деген сөзүнүн өзү эле мени канча кубаттандырды. Мынакей санаабыз бирге адамдар экенбиз. Адахандын да менин дагы тилегим Кудайга жеткен экен. Садыр Жапаров аман эсен чыкты. Эми ушундай көрүнүктүү Кыргызстандын жигиттери Кыргыздын элине кол кармашып, бирөө канат, бирөө куйрук, бирөө баш болуп, Кыргызстандын элин ушул састан суруп чыгып кете турган адамдарыбыз бар деп ичимен мен ыраазы болуп, Кудайга тапшырдым. Адахан балам, Кудайга тапшырдым. Кудай өзү жардам берсин. Узун болсун өмүрүң. Мен сөз менен айта албаган, жүрөгүмдө көксөгөн ой максаттарга жеткеним. Шайтандын жайып койгон торлорунан, атайын жиберилген амалдарынан Кудайым алыс кылсын. Менин тилегимди кабыл алгандыгы үчүн асмандагы сени да мени калай калкыбызды жараткан
Kudayıma min mertem ırazçılık men tilegimdi kabul algandygy üçin. Amin. Allahu ekber. Eli jerim